Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hurmattуу президент Сооронбай Шарипович Жээнбеков. Мен президент Атамбаевдин өзүнүн президенттик мезгилиндеги бир жорогун айла кеткенде жакшылыкка жоруп, жооп таап чыктым. Ал Атамбаевдин өзүнүн президенттик мезгилиндеги эки шайлоо өткөрдү. Ошол шайлоолорду балким сөмөйүн кезеп, бирөөнү коркуткандыр, бирөөнү үркүткөндүр, бирөөнү алдагандыр. Ошол президенттик мезгилинде өткөргөн шайлоолордун тынчтык жолу менен өткөндүгүнө бүгүн кантса да кичине маани беришке туура келип турат. Мына сиздин астыңызда да Кудайым буйрса жакынкы күндөрү сиздин президенттик дооруңузда өтүүчү шайлоо турат. Жогорку кеңешке парламенттик шайлоо турат. Сиздин ушул парламенттик шайлоолорду таза өткөрүп беришиңизди суранат элем. Бирок бул 2015 жылкы шайлоо эмес. Ал мезгилде адамдар канча да алданып калган акчага. Баары эле бергенин шайлайбыз деп турган, бергенин шайлады, результаты болду. Мына бүгүн сөгүнүп, сагынып турган топтор да көп. Ого карабастан, ушул бүгүнкү күндөрү деле сатып алабыз деген кайсы бир партиялар турат. Анан жана дагы бир карапайым калк тарабындагы сатып алганына да карабайбыз, акчасына да, алтынына да алданбайбыз деген кандайдыр бир элдердин катмары турат. Менин айтайын дегеним, могу шайлоо мезгилдеринде, айрыкча акыркы результат чыгарар мезгилдерде ушундай бир күчтөрдүн ортосунда калпыстык болуп кетип, от жагуулар же бир кайсы бир саясий күчтөр тарапташтарын алып чыгып, коомубузда бир жаман нерселер болуп кетпесин деп, ошого өзүңүздүн канча да колуңузда президенттик бийлик турат. Конституциянын гаранты жалгыз гана сизсиз. Ошол өзүңүздүн мүмкүнчүлүктөрүңүздөн пайдаланып, эл жерибизге тынчтык жолу менен ушул шайлоолорду өткөрүп, жана дагы адилет таза өткөрүп беришиңизди мен суранат элем. Элибизде, жерибизде тынччылык болсун, эл каалаган ыймандуу жана адилеттүү жана дагы көрдүк сабаттуу депутаттардын, эл өкүлдөрүнүн келишин каалайт элек. Аллахым бизге адилеттүү депутаттарды, ыймандуу падышаларды кыргыз элине насип кылган болсун. Эл жерибизде бакубатчылык, бейкутчулук болсун.